Кыргызстан өзүнчө эркин, эгемен жана көз карандысыз мамлекет болгондо мына өнүгөбүз деп Аскар Акаевди тосуп алган. Алдагы ишеничти актай албай, мына эми чыныгы президент келди деп үмүт кылышкан эле. Курманбек Бакиев келди. Алдагы кыйратпай эл нааразы болуп кетирди. Кыргызстанга кут келди деп Алмазбек Атамбаев келди. Кыргызстанды карызга батырып, оор абалга алып келген президенттен эл тажап, Кыргызстанды өнүктүрөт, ишенич ушунда деп Сооронбай Жээнбековду колдошту. Ал дагы үмүттү актай алган жок. Кыргыз эли эч бир башчыга мындай үмүт менен ишеним арткан эмес эле. Акыркы үмүт жараткан менен Садыр Жапаровда. Мен ишенем, элдин ишеничин актайсыз, деп жазат Орозбек Осмонов өзүнүн Facebook социалдык баракчасына. Новиков жубайы менен социалдык негизде ачылган ашканага барды. Премьер-министрдин милдетин аткаруучу вице-премьер-министр Артем Новиковдун жубайы менен Борбор калаадагы тамактануучу жайлардын биринде олтурган сүрөтү социалдык тармактарда талкууланууда. Сүрөттө алар жупуну эле жайда олтурганын көрүүгө болот. Көп өтпөй эле ал жер ден соолугунан мүмкүнчүлүгү чектелгендер тейлөө көрсөткөн тамактануучу жай экени маалым болду. Ал жерде айрыкча тест татымдар даярдалып, кардарларга сунушталат. Булак Марал ФМ чекиткейжи. Президенттикке талапкерлер жөнүндө учкай кеп, пиар, коомчулук менен байланыш. Бул түшүнүк акыркы жылда аябай актуалдуу күчөп, адистер дагы жаралды. Жандоочу кийик аттырат дегендей, пиар адисинин деңгээли чеберчилик жөндөмү клиенттин образын ачып же коомчулуктун тескери пикирин жаратууга себепчи болот. Партиялар же талапкерлердин негизги катачылыгы саясий технолог же пиарщиктерди чет элден чоң суммаларга жалдап келгени. Алар жергиликтүү элдин күрөө тамырын билбейт, өздөрүнүн жериндеги технология менен иш алып барат. Ал эми шайлоочунун негизги активдүү бөлүгү болгон элет жериндеги шайлоочуларга маалымат жеткирүүдө алардын ыкмалары жарабайт. Анан расмий тилде маалымат таратуу шаардыктар интеллектуалдык деңгээли бийик адамдар үчүн. Ал адамдар өздөрү деле маалыматка ээ, пиарсыз эле анализ кыла алышат. Талапкерлердин эсине маалыматтык саясатты элет жерине, карапайым элдин түшүнүгүнө ылайыктуу кылып, эне тилинде, жалпак тилде таратуу оң натыйжа берет. Акыркы маалыматтык ыкмалар боюнча талапкерлигин алып салган Садык Шернияз мырзанын жардамчылары Шайырбек Абдрахманов менен Ибрагим Нуракун уулу мыкты иштеди. 20 күн ичинде талапкерлер менен коомчулуктун пикирин ээлеп алышты. Бактыбек Камаматов болсо бир жактуу ызалануу, асылуу менен алек. Сын айтат, бирок альтернатива сунушкула элек. Пиарын өзү кылып жатат, ага жаңылануу керек. 2005 жылдагы саясий күрөштөрдө колдонгон ыкмаларды пайдаланууда. Аны 15 жыл мурда Мадумаров, Текебаевдер басып өтүп коюшкан. Асан кайгычылык менен элдин көңүлүн эле чөктүрүп, духун түшүрбөсө башка пайда жок. Садыр Жапаровдун пиары калыпка түшүп келе жатат. Мурдагыдай аны колдогон тарапташтарынын агрессиясы азайып калды. Өзү дарегине айтылган маалыматтарга ыкчам реакция кылып, айрым учурда сындарды кабыл алууда. Кыргызстандагы негизги саясий элитаны, команданы, жерлердеги лидерлерди өзүнө тартты. Эң күчтүү маалыматтык ресурстар колунда. Тааныган тааныбаганы деле, бирок Садыр Жапаровду шайлайбыз, баары бир утат деп жатышат. Адахан Мадумаровдун колдоочулары мурдагы эле жүрүшү менен таза инсан дегенден башка артыкчылык көрсөтө элек. Пиар жаатында тажрыйбалуу адистер көрүнбөйт. Жандап жүргөн Айданбек Акматов акем өзүн өзү пиар кылып алды. Адахан Мадумаров маалыматтарга бай, интеллектуалдык деңгээли бийик адам. Анын образын өзгөртүү керек. Позитив жетишпейт, кабагына каар жаайт дайыма. Канатбек Исаев саналуу эле жаш блогерлери аркылуу өзүн куру сөздөр менен мактап жатат. Акыркы жүрүштөрү Токтайым Үмөталиева, Бектур Асанов сыяктуу саясатчылар менен тандем кылып, элдин ишенимин азайтып алды. Жанында кеңешчилери жок окшойт, имидж бузуп салышты. Болбосо Канат Гедейканович 3 үлкөндүн бири болчу. Адил Сегизбаев жаңычыл технология менен элге маалымат таратууда креативдүү, кыска нуска роликтер, ар бир чыкканы сапаттуу жана талкуу жараткан кадамдарды кылып жатат. Жанындагы кеңешчилери мыкты окшойт, кийинки оппозициялык боштукту ээлеши мүмкүн. Рашид Тагаев талапкерлердин ичинен эң позитивдүү, адекваттуу маалымат саясатын жүргүзүүдө. Эч кимге сын айтпайт, өзүнүн оюн башкаларга таңуулабай программаларын айтып, образын жарык ачып жатат. Курсан Асанов билинбегени менен белдүү саясатчыларды тымызын чогултуп, кийинки саясий жүрүштөрүн тылын бекемдеп жаткандай сезилүүдө.
Аны Өмүрбек Текебаев менен Темир Сариев, Өмүрбек Субаналиев, Темирбек Ишембаевич Асанбеков, Феликс Кулов жана башка саясатчылар колдоого алышууда. Канабек Иманалиев улуттук баалуулуктарга басым жасап, негизинен мыкты демилгелерди көтөрүп жатат. Анын акыл куржунуу тажрыйбасы жана көз караштары көпчүлүгүнөн артык, бирок жалгызсырап жатат. Пиарщиктери жок окшойт, жакшы маалыматтарды өзүнүн гана аудиториясында чайналууда. Аймен Касанов тууралуу маалыматы бар адамдар ичинде легендалар айтылып жатат. Кремль менен байланыштырып, бирок карапайым эл ичинде белгисиз инсан. Эл менен көпүрө куруп жөнөкөй шайлоочуларга сиңиши керек. Баарыңарга ийгилик каалайм. Кыргызстан оор абалда турат. Ким утуп келсе деле чоң жоопкерчилик күтүп турат. Элибиз аман болсун. Ат салышкан азаматтар ынтымак болгула. Дайырбек Орунбеков, Булак, Назарньюс, Чекиткейji. Өмүрбек Субаналиев, генерал. Бакиевдин чыныгы үзөңгүлөштөрү Атамбаев, Отунбаева, Бекназаров жана алардын достору. Өмүрбек Исакович, азыркы мезгилде бийликтин каршылаштары Садыр Жапаровдун бийлиги Бакиевчилерди бийликке топтоп жатат деген ушакты кеңири таратышууда. Алардын бири Роза Отунбаева да кече ошентип интервью бериптир. Бул боюнча сиздин пикириңиз кандай? Ооба, окудум. Роза Исаковна азыркы бийлик Бакиевчилерди топтоп жатат. Мисалы, Бакыт Сыдыковду Манас аэропортуна жетекчи кылып алып келди. Таризинде интервью бериптир. Мен таң калдым. Анткени Бакыт Сыдыков 2015-жылы Өмүрбек Бабановдун Республика партиясы менен депутат болуп келип, 2017-жылы президенттик шайлоодо Сооронбай Жээнбековго каршы Өмүрбек Бабановдун президенттикке талапкерлигин колдоп, атасы Үсөн Сыдыков, Роза Отунбаева, генералдар Кеңешбек Дүйшөбаев, Феликс Кулов, Мырзакан Субанов, профессорлор Канабек Осмоналиев, Жолборс Жоробеков, Нур уулу Доспол жана Канат Исаев, Талант Мамытов, мен Субаналиев жана башкалар Бабановду колдоп иштедик. Үсөн Сыдыков аксакал катары Кыргыз улуттук филармониясында расмий жыйында Өмүрбек Бабановго бата берип, өзү кошо чуркап жүрдү. Эмнегедир анда Роза Отунбаева Бакыт Сыдыковду Бакиевчи деп жээрген эмес. Эми болсо Садыр Жапаровго карата Бакиевчи деп байлап жатат. Андан да кызыгы, Роза Отунбаева менен Үсөн Сыдыков экөөсү 2005-жылы да колдукташып жүрүп, Бакиевди бийликке алып келишкен. Бири Бакиевдин президенттик администрациясынын жетекчиси, бири тышкы иштер министри болуп иштешкен. Деги эле Кыргызстанда Бакиев менен иштешпеген саясатчы жокко эсе. Ошол эле Азимбек Бекназаров Бакиев тарабынан ген прокурор, Атамбаев өнөр-жай министри, Отунбаева тышкы иштер министри, Исмаил Исаков коргоо министри болуп дайындалышкан. Мен ички иштер министри болуп иштегем. Бакиевдин колунан Бекназаров генерал наамын, Атамбаев орден алышкан. Кийин Бекназаров менен Атамбаев иштей албай коюшканын, кызматтарынан кетиришкен. Бекназаров өз кызыкчылыгы үчүн Кримтөбөл Рыспек Акматбаевди издөөдөн бошотуп жиберген. Отунбаеваны Бакиев экинчи жолу министр дайындаганда жогорку кеңеш бекитпей койгон. Ошондо Отунбаева жана кызматсыз калышкан Бекназаров, Атамбаев, Исаков жана башкалар оппозицияга кетишкен. Эгер ошондо аларды Бакиев кызматтан кетирбесе, алар оппозицияда кетпей эле бир жашына иштей беришмек экенин коомчулуктун көбү билет. Баса, биз генерал Феликс Кулов экөөбүз 2007-жылы Бакиевге каршы элдик фронт кыймылын түзүп, мөөнөтсүз митингдерди өткөрүп жатканда Бекназаров, Отунбаева, Атамбаевдер бизди колдобой Бакиевди колдошкон. Ал тургай Атамбаев кийин премьер-министрлик кызматты суранып жүрүп жетишкен. Андан иштей албай кетиргенден кийин акыркы моменттерге чейин Бишкектин мэрдик кызматын сурап жүргөнүн билебиз. Бакиевди колдукташып жүрүп бийлик алып келгендерди да ана башлары мына ушулар: Алмаз Атамбаев, Азимбек Бекназаров, Роза Отунбаева, Исмаил Исаков жана башкалар. Ал кезде Бакыт Сыдыков колго суу коюп кызмат кылып чуркап жүргөн жаш бала эле. Анан эле тигил лөктөр Бакиевчи болбой, Бакыт Сыдыков Бакиевчи болуп калганы күлкүнү келтирет. Булак, Кыргыз Today, Чекиткейji. Садыр Жапаров бул революцияга тиешеси жок, аны өзү дагы далилдеди. 5-октябрдагы окуяга революция макамын бербей коюу менен азыр революциянын кызыкчылыктарын Бактыбек Камаматов коргоп жатат. Анткени элди ойготкон Бактыбек Камаматов болчу. Ошол Сокенин убагында бир дагы саясатчы Сокенин жалганчылыгын айта алчу эмес. Бирок Бактыбек Камаматов, Сыймык Жапыкеевдер Жээнбековдун жалган, арам саясатын байма-бай айтып элге жеткиришти, деп жазат Элназар Темирканов өзүнүн Facebook социалдык баракчасына.